Албетте, карыз алган адам ошол карызын кечиктирбей берүүгө аракет кылыш керек. Эгерде мүмкүнчүлүгү болуп бербей жүргөн болсо, бул зулумдук. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айткандай, матлul гани зулм дейт. Ошо мүмкүнчүлүгү бар адам созуп бербей жүргөн болсо, бул зулумдук дейт. Ошондуктан эми үй бүлө болгондон кийин албетте аял киши күйөөсүнө кайрылып, талап кылып, бизге да керек деп айткан. Бул мындайча айтканда жөнөкөй эле көрүнүш. Айтып талап кылса болот. Анан эми ошонун аркасынан үй бүлөгө залакка тийгизип, күйөөсү менен мамилесин бузуп, уруш чыгарып ийбеш керек да, негизгиси. Ошону ошо эрежени сактап, жакшынакай айтып, сүйлөшүп, сурасаңыз болот, талак кылсаңыз болот деп учурунда тажатып кайра көп эле айта бербей, өзүнүн учурунда айтып, эгер тааныш адамдар болсо ошолорго айтып, алып бергиле акчаны, жосу ошол карыз алган адамдарга чыгып, жосу аларды тааный турган адамдарга айтып, ошондой жол жоболорун издеген жакшы. Эң негизгиси ошонун аркасынан дагы ошол үй бүлөгө да зыян келбеш керек. Анан башкалар менен да уруш талашып, карыздарын албагыдай болуп, ошол жеңил жолун таап, карыздарын жакшынакай өндүрүп алганга аракет кылып, ушунун жолун издеш керек. Аллах субхана тағала жардам берсин.